Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Силер менен кыргыз адабияты сабагын улантабыз. Сабакты мен Ош шаарындагы номер 46-орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Инатилла кызы Дилкумар өтүп бермекчимин. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Ашым Жакыпбековдун Теңири Манас романы. Теңири Манас романы менен таанышуудан мурда Ааламга аты дайын Шекер айылынын кулуну Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кыргызча сүйлөткөн Ашым Жакыпбеков тууралуу аз болсо да маалыматка ээ болсок. Жазуучу жана котормочу Ашым Жакыпбеков 1935-жылы 12 августта Таластын Кара Буура районуна караган Шекер айылында туулган. 1943-жылы Шекер 7 жылдык мектебине окууга кирип, арасында Суулуу Маймактагы Ак Чий мектебинде да окуп, ошол жылдары ооруктун олчойгон иштерин жонуна көтөргөн ошол муундун балдарындай бүт азап тозокко кайнап-бышат. Анда көргөндөрү кийин бир топ чыгармаларына өзөк болгон. 1949-жылы 7 жылдыкты аяктап, андан ары окуусун Фрунзе шаарындагы жалгыз кыргыз мектептен номер 5-тен улантат. Мектеп билим тарбия берүү жагынан ошол кездеги эң атактуу билим уяларынын бири эле. Анан калса газеталар менен иштешүүгө да мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Шекерде эле Кыргызстан пионери гезити менен байланышып, кабарларды жазып жүрсө, 1951-жылы 7-класста окуп жүргөндө гезиттин 1-майга арналган санына 1-май деген ыры жарыяланган. Жаш кабарчы 1953-жылы номер 5-те жалаң эң жакшы деген баа менен бүтүп, ошол эле жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине келип кирет. Ал 60-жылдардан тартып кыргыз адабиятынын тарыхын улантып кеткен улуу жазуучулар, драмачылар, сынчылар, театр изилдөөчүлөр менен бир курста окуган. Студент кезинде өзү башынан өткөргөн сымал окуяны 13 жашар баланын купуя сезимдерин баяндап чыгарма жазат. Окууну аяктар мезгилде 1958-жылы Ала тоо журналына ошол «Бул кандай сезим эле» чыгармасы жарыяланып, автору курсташтар арасында дөң болот. Кийин бул чыгармасы китептеринде Салима деген ат менен берилет. Аталган чыгарма азыркы күнгө чейин кыргыз новеллистикасынын бийик чокуларынын бири катары эсептелип, көп тилдерге которулуп басылат. 1958-жылы жогорку окуу жайын бүтүп, айылына барып мугалим болуп, бир аз иштейт. Кийин 1961-жылдары Ала тоо журналында адабий кызматкер болот. 1961-1963-жылы Шекерде орус тили мугалими болуп да иштеп, айылына там салууга жетишет. Жаралуу көгүчкөн деген ат менен жазуучунун аңгемелер жыйнагы 1961-жылы жарык көрөт. Болгону 87 бет менен чыккан китеп улуттук прозага өз дили бар жазуучу келгенин тастыктады. Кыргыз адабиятынын булкууну гүлдөө доору болгон 60-жылдарда жарыяланган жазуучунун Улуу тоо, Көздөн учкан ак кайык, Жаралуу көгүчкөн, Сагын, Айгашка, Биз атасыз өскөнбүз деген аңгеме повесттери авторго алкоо алып келген. 1966-жылы Катаал багыт повесттин окурмандарына тартуулады. Ал орус тилине да которулду. 1969-жылы Биз атасыз өскөнбүз, 1981-жылы Кыргыз жеринин жомоктору, 1990-жылы Шаата деген китептери чыккан. Жакыпбековдун Айкашка аңгемеси өткөн кылымдын 60-жылдарынын башында жазылган.
Анда ат менен адам мамилеси жаңы социалисттик цивилизациянын шартында Кылычбек, Сарыбек, Осмон деген каармандардын образы менен кошо үй бүлөлүк жана коомдук конфликттердин кырдаалында ачылат. Чыгарма жазылганда автор 25 жаштагы жигит эле. Көп өтпөй 1966 жылы Чыңгыз Айтматовдун ушундай эле тематикадагы Гүлсарат повести орус тилинде жарыяланат. Ал чыгарма көп жылга чейин кыргызча чыкпай туруп калат. Бул тууралуу Жакыпбеков мындай эскерет. Ошондой күндөрдүн биринде Чыңгыз ага мени чакырып калды. Кыргызча кайра жазып чыгууга колум тийбей жатыр. Бирок окурмандар өз учурунда окуп калышса жакшы болор эле. Кыргызга жеткирүү жагын сен өз колуңа албайсыңбы деди. Мен өзүм да бүйрүм кызып жүргөн. Экинчиден, аганын сөзү буйрук, макул болдум. Анда чыке, өзүң билесиң деп Гүлсараттын тагдырын, Керимбек агасынын жана башка шекерликтердин тагдыр мүнөздөрүн кеп кылып калды. Алардын мүнөздөрүндөгү же кеп-кебетелериндеги же дагы бир окуялардын майда илинчектери түрткү болгонун айтып отурду. Анан мындай деп кошумчалады. Котормочулукта өзүнчө чыгармачылык, андыктан сен биринчиден кысынбай эркин котор. Керек жерин сүйлөшүп тургуну. Экинчиден, аны биз макулдашылган дейбизби? Орусча айтканда авторизованный деп беребиз. Сенин котормочулук укугуң сакталат. Албетте мындай кадамга Айтматов жөн эле бара койбойт. Айкашканы окугандан кийин шекерлик үкөсүнүн талантына ишенген болуу керек да которууга биринчи эксперимент катары Гүлсаратты сунуш кылгандыр. Ашым Жакыпбеков ошондон тартып Айтматовдун орусча жазган бир топ чыгармаларын Ботогөз булак, Кызыл алма, Делбирим, Гүлсарат, Ак кеме, Эрте келген турналар, Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт, Кылым карытар бир күн, Кыямат, Фудзиямадагы катыр түн макалаларын, маектерин кыргызчага которгон. Ал улуу жазуучунун прототиптери шекерликтер болгон көп каармандарын билчү, алардын мүнөзүн, тилин да үйрөнгөн. Демек, ал Айтматовдун чыгармаларынын которууга туура тандалган котормочу болгон. Ошол эле кезде чыгармачылыгы гүлдөп турган 1978-1987 жылдарын 10 жылдан ашык мезгилин бирөөнүн жазгандарын кыргызчалатуу менен алып бурушуп отуруп, өз чыгармачылыгын экинчи планга таштап койду. Айылдаштардан чыгармачылык байланышы ийгиликтүү уланып жатты. Айтматовдун кыргызча которулган чыгармаларын Ала тоо журналы баса калып жарыялады. Аягында котормочу катары Ашым Жакыпбековдун аты жөнү да турду. Бара-бара Жакыпбековдун аты аталбай, жазуучунун 3 томдук чыгармаларын жыйнагы чыкканда такыр түшүрүлүп калды. Кийин котормочу 20 жылдай чыгармачылык өмүр сарп болду. Ага мен кейбейм. Айтматовдун чыгармаларын которуу мага чыгармачылык көп байлык берди. Болгондо же котормодо айтылбаса, же өз чыгармаларың жазылбай токтоп калса ич күйөт. Буларды айтпай эле жүргөм. Бирок адабият тарыхында айрыкча Чыңгыз Айтматовдун улуу иштериндеги менин кичинекей үлүшүм көз жаздымда калса адилеттик болбос деп айткан жери бар. Себеби жазуучунун кыргызча тексттерин Ашым Жакыпбеков жазып жатпайбы? Таланттуу киши бардык жактан таланттуу болот. Ашым Жакыпбеков Стефан Цвейгдин новеллаларын которуп, Бейтааныш аялдын каты деген ат менен 1965 жылы китеп кылып чыгарган. Ал эми Михаил Лермонтовдун Биздин замандын уулу повестинин ал таржымалаган китебинин кыргызчасы 1970, 1980, 1989 жылдарда 3 жолу кайра басылган. Максим Горкийдин түпкүрдө
пьесасынын котормосу 1977-жылы Ош кыргыз драма театрында коюлуп, ага СССРдин Маданият министрлиги мыкты котормо үчүн даражалуу дипломун жана сыйлыгын ыйгарган. Антон Чеховдун Эжесиңди 3 кыз, Аяз Гилязовдун Алакандай жер деген драмаларын кыргызчалаган. Окуу жайларында котормонун теориясы жана практикасы боюнча сабак өтүүдө Жакыпбековдун иштерин үлгү катары карап жүрүшөт. Эң мыкты котормом деп ал деңиз бойлой жорткон ала дөбөттү айтат. Адатта мыкты редактор орто чыгарманы жакшы чыгарма кылып чыгарат деп айтышат. Редакторлук талант сейрек талант, ал баарына эле бериле бербейт. Көбүнчө анын иши көмүскө кала берет, убактысы көз майы бекер эле кеткендей болот. Жакыпбеков 1958-жылдан 1961-жылдарга чейин анча-мынча айылга барып иштеп келгенин эске албаганда, Ала Тоо журналында бөлүм редактору болуп иштеди. Зоболосу бийик, окурмандары көп, бул басылмада иштөө бардык эле жазуучунун эңсеген кыялы болсо да, бул орун жакшы жигиттин шыбагасына буйруптур. Өзүнүн да башкалардын да мыкты чыгармалары ушул жылдарда ушул журналда жарыяланган. 1964-1965 Кыргыз Мамбаста редактор кеңешчи, 1965-жылдан 1969-жылга дейре мектеп басмасында редактор, редакция башчысы кызматтарын аткарган. Болгондо да балдар жана өспүрүмдөр адабияттарын чыгарат. Адабияттын бул салаасы үчүн өкмөт менен партия аябай камын да көргөн, басмаларга талаптарды да катуу койгон. 1969-жылдан 1985-жылга чейин Кыргыз фильм киностудиясында башкы редактордун орун басары, башкы редактору болуп ондогон кинофильмдерди, кинодубляждарды текстин редакциялоодон өткөрдү. Алардын ичинде өнөр жөнүндө Баян, Каныбек, Чыңгыз Айтматов аттуу тасмалар, Советтик Кыргызстан документалдык удаалаш киножурналдары бар. Азырда көптөгөн титрлерде ысымы көрүнө калган Жакыпбековдун таланты, эмгеги ошол экранча чыгармаларында да өчпөс болуп калды. 1985-жылдан Москва жактан перестройка деген келип, кыргыздарда улуттук аң сезимин коргоп, тарыхка, маданиятка, тилге кайрылып жатканда, Жазуучулар союзунун төрагасы Чыңгыз Айтматов айылдашын, котормочусун адегенде 1985-1987 жылдарда союздун алдында Манас секторун ачып, ага кызматкер, 1987-жылдан союздун органы болгон Кыргызстан маданияты газетинин редакторунун орун басары кылып жиберди. Ал бул кызматта жана башкы редактору болуп иштеген 1987-1993 жылдар гезиттин нускасынын көптүгү менен гана эмес, эч убакта басууга мүмкүн болбой тургансыган тарыхый инсандар тууралуу материалдар, тил жана маданият маселесин көтөргөн публицистикалар, кара сандыкка катылган авторлор басылгандыгы менен тарыхыбызда калган. 1993-жылы Манастын 1000 жылдык дирекциясында башкы адис катары деле болсо кол жазмалары иреттөө, басууга даярдоо боюнча эмгек кылды. Кино тармагында иштеген 16 жылда Жакыпбеков Чолпонбай киноповестин, Касиеттүү көл, Ата журт фильмдеринин сценарийлерин жазган. Анын жазгандарынын негизинде Ысык көлдүн кызгалдактары, Көздүн кареги, Айдагы Жескембир аттуу көркөм фильмдер тартылып, кыргыз кереметине кошулган. 1985-жылы кайра куруу башталган Жазуучунун союзунда Манас эпосун башка элдерге кантип жайылтабыз деген обол курч коюлуп, анын бир жолу эпосту прозалаштыруу керек дешкен.
Мындай ишти аткаруу эки талантка Кеңеш Юсупов менен Ашим Жакыпбековго жүктөлгөн. Аларга жакшы шарт түзүлүп, Арашандан, Ысык көлдөн жана Алмата шаарындагы эс алуу жайларынан орун да берилген. Ар кимиси манасын өзүнчө жаза баштап, кийин бириктирүүнүн зарылдыгы жок болуп чыгат. Ошентип Теңири Манас жазылат. 1986 жылы башталган иш 1992 жылы бүттү делинет. Жакыпбековдун чыгармачылык бийиктиги Теңири Манас романы. Роман эпос өзөктүү чыгарма. Башкача айтканда, анын сюжети, образдары кыргыздын белгилүү баатырдык эпосунан алынган. Жакыпбеков Теңири Манаста өз алдына абдан көлөмдүү эпосту урунтуу учурларын гана өзөк кылып алууну, эпостун реалдуу табиятын сактоо менен анда кийинки кошулган исламдык идеядан тазалоону, ыр формасын кара сөзгө жана жорго сөзгө айландырууну, ашыкча майдаланган жерлерден аттап өтүүнү жана айрым бир керектүү делген жаңы эпизоддорду, окуя образдары киргизүүнү максат кылып койгон. Ал Сагынбай, Саякбай жана Жусуп Мамайдын варианттарынан пайдаланганы байкалат. Прозанын мыйзамына ылайык ыр менен жеткире албаган жерлери тереңдеткен психологиялык учурларды да арбын кошкон. Ошол эле кезде эпостун өзөк окуяларын сактаган. Айрым учурда зарылдыгына карап эпизоддордун эпостогу ырааттуулугун башкача нукка салган. Романда Манастын туулушунан сюжеттик сызык башталып, эпизоддогу ага чейинки окуялар баланын туулганынан Бай Жакыпка сүйүнчүлөп бараткандагы ак балтанын эскерүүсү катары берилет. Мындай учурлар башка жерлерде да бар. Бирок эпоста, романда Манас баатырдын айланасындагы окуяларга көңүлдүү топтоп, ошолорду өзөк кылып кармайт. Дастандагы урунттуу окуялардын баары негизинен камтылуу менен Теңири Манаста. Айтуучу үчүн ооз-эки формада зарыл, атүгүл керек болуучу, майдаланган жерлер кайталанган эпизоддор каралбай өтөт. Демек, ооз-эки айтуунун чыгармачылыгы сабатсыз угуучуга ылайыкталса, калем кармап кара сөзгө айланткан жазуучунун эстетикалык багыты сабаттуу, дүйнөлүк профессионал реалисттик адабият менен таанышып калган бүгүнкү күндүн окурмандарына ылайыкталган. Эпос өзөктүү романда эпикалык каармандар фантастикалуу, мифологиялуу, байыркы рухтуу жүзү менен биргеле реалдуу адамдык касиеттери, күнүмдүк тиричиликтеги көйгөйлөрү менен да көрүнөт жана ушул жагаларды бүгүнкү бизге кыйла жакын алып келет. Ашим Жакыпбеков Теңири Манас романы менен кадимден келаткан белгисиз манасчылардын жана аты калып ыры жазылбаган, ыры калып аты таанылбаган манасчылык өнөрдүн салтын улаган инсан катары кыргыз маданиятынын тарыхына кирди. Ал эпостун негизинде өзүнчө оригиналдуу көркөм чыгарма жаратты. Жазуучунун көп убактысы жана талант дарамети жумшалган чыгарма жазылып бүткөн учурда өлкө кризиске кептелип, басма тармагы талкаланып, китепти окурманга жеткирүүнүн мүмкүнчүлүгү болбой калган. Барбаган жери, кирбеген эшиги калбай, акыры айласы кеткен жазуучу китептин кол жазмасын Ак үйдүн алдына алып барып өрттөп саламын деп да жүрдү. Оор күндөрдө баласын кучактаган энедей кол жазмасын кучактаган жазуучу Манастын 1000 жылдык мааракесинин сценарийин жазуу камында таласка жөнөмөк болуп жатканда капысынан кармаган оорудан каза болот. 1994 жылы 4-июнда көзү жумулган автордун ал китеби 1 жылдан кийин гана жарык көрдү. Кайран киши китепти колуна кармап көрбөй, жүзүнө бир тийгизип албай армандуу кетти. Анткени менен бул эмгек Манас мааракесинин эң башкы китеби болуп калды. 560 беттик көлөмдүү чыгарманы 1995 жылы Ыйман инсан фондусу 50.000 нуска менен чыгарды. Жарыяланары менен эле
кызуу колдоого алынып, 1996-жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылды. Бул китепти Азамат Алтай англис тилине которуу ниетинде турганда ажал ал кишини да алып кетти. Жакыпбековдун өзү өткөндөн кийин анын шагирти Теңири Манастын редактору, мамлекеттик Манастын 1000 жылдык дирекциясында чогуу иштеген кесиптеши Памирбек Казыбаевдин түзүүсүндө жана редакциялоосунда ушундай аталыш менен студенттик күндөлүктөрү Учкун басмасынан 2004-жылы жарык көрдү. Бул абдан кызыктуу, оригиналдуу китеп катары окурман журтту кубандырды. Жазуучунун прозалык чыгармалары «Биз атасыз өскөнбүз» деген аталышта китеп болуп 2008-жылы Туркиядан түрк тилинде басылып чыкты. Жакыпбеков экспромт менен ырларды өзгөчө жарт жаза койгондун да чебери болгон. Мукан Рысбеков обондорун жазган «Ысык көлдүн кызгалдактары» фильминдеги Гүлсүн Мамашева ырдаган «Издеп жүрөм» аттуу ырдын жана Көчө киносундагы «Аппагым» деген ырлардын текстин да ашыке биз жаза салган экен. Ал ырлар аталган тасмалардын көркүн чыгарат. Айтмакчы, «Аппагымды» өз жубайы Күкүн эжеге арнап жазган дешет. Достору улуу кичүү Ашым Жакыпбековду эркелетип да, сыйлап да ашыке деп турушчу. Жазуучунун 80 жылдыгына карата 2015-жылы Шекердеги Күркүрөө маданият үйүндө музей ачылды. Анын ысымы Айылдын бир көчөсүнө райондук борбордук китепканасына ыйгарылды.